Илимий дүйнөдөгү чоң ачылыш. Алыскы жылдыздын айланасында күн системасынан бир топ күңүрт болуп турса дагы Жерге окшош планеталардын тобу табылды. Астрономдор жаңы ачылган 7 планета адам баласынын мейкиндик тууралуу түшүнүгүн өзгөртүшү мүмкүн. The discovery gives us a hint. Бул ачылыш Жер планетасынын экинчисин табуу маселе эмес. Маселе качан экендиги тууралуу кабар берет. Бир катар телескоптор мейкиндиктеги бир гана аймакты карашкан. Окумуштуулар планеталар жылдызды айланган сайын анын жарыгы караңгылайбы же жокпу деген суроого жооп издешкен. Изилдөө иштери аркылуу окумуштуулар мейкиндиктеги жаңы дүйнөлөрдү көрө албаса дагы алар бар экенин тастыкташты. Биз өтө кубанып турабыз. Бир изилдөө иштери аркылуу көп жаңы планеталар ачылды. Алардын түзүлүшү жана көлөмү Жер планетасына абдан окшош. Бул планеталар күн системасына жакын. Аларда суюктук түрүндөгү сууда болушу мүмкүн. Бул укмуштуудай ачылыш. Бул соңку 25 жылдын ичиндеги эң ири ачылыш. Демек биздин күн системабызга окшош башка системалар бар. Алыскы планеталардын жалпы саны 3000ден ашат. Бул ачылыштын өзгөчөлүгү эмнеде? Бир эле байкоо жүргүзүүдө жаңы 7 планета табылган. Алар туура температурада болгондуктан бетинде суюктук түрүндөгү суу болушу мүмкүн. Ал эми алардын үчөөсү жашоого мүмкүн болгон аймакта жайгашкан. Демек, бул планеталарда жандык болушу ыктымал. Бирок ал жылдыздарга жетүү убакыт талап кылат. Себеби алар 40 жарык жылдык аралыкта турушат. Биз ал планеталарга 700 000 жылда жетебиз. Эми чоң жаңы телескоптордун жакын аралыкта келиши үмүт жаратууда. Бул бизге белгисиз планеталарды жакыныраак кылып көрсөтүүгө шарт түзмөкчү.